Курманбек Бакиевдин президенттик доорунда уулу Максим Бакиев тарабынан чыгып кеткен 4,6 миллион доллар каражаттын Кыргызстанга кайтарылып берилгени. Орусиянын президенти Владимир Путинден жардам сурап кат жазышкан кыргыз жарандары социалдык тармактын талкуусуна алынды. Саламатсыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтүүсү. Аны мен Аклай Маратова алып барам. АКШнын юстиция министрлиги мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын уулу Максим Бакиев чыгарып кеткен 4,6 миллион доллар каражатты Кыргызстанга кайтарганын жарыялады. Мекеменин расмий сайтындагы кабарга караганда, каражаттардын изи Бакиевдин жеке банкири өнөктөшү аталган Евгений Гуреевдин кылмыш ишин иликтөөдө табылып, анын 6 миллион доллары конфискацияланып, 4,6 миллион долларга жакын Кыргызстанга кайтарылганын билдирген. Бул каражаттарды кайра кайтарып алуу албан жетишкендик жана биздин эки тараптын мамилелери үчүн абдан маанилүү. Өлкө башчы Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүн АКШ мамлекети баса билдирди. Журналист Бакыт Асанов, АКШ Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кеткен 4,6 миллион долларды Кыргызстанга кайтарып бермей болду. Бул 2010 жылдан бери мурдагы бийлик чыгарып кеткен алгачкы активдүү кайтаруу дегенди билдирет. Буга чейин Бакиевдердин финансылык кеңешчиси Евгений Гуреевич 200-300 миллион долларды чыгарып кеткенин айткан эле. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева: мунун баарын президент Сооронбай Жээнбеков өзү көзөмөлгө алса, ал тарыхта эмес элдин жүрөгүндө калат. Ал учурда канча жаран өлтүрүлүп, миллиарддаган акчалар чыгарылып кеткен. Буйруса деп ишенгим келет. Америка Кошмо Штатынын Кыргызстанга 4,6 миллион доллар сумманы кайтарып берген жаңылыгы көңүлдү жылытса, аларды кабыл алган тиешелүү органдын мамилеси социалдык тармактын сынына калды. Журналист Марат Тагаев: Мирзиёев кабыл алыптыр, кече биздин МИДтин орун басары кабыл алган эженем. Активист Адил Турдукулов: Өзбекстандын президенти Мирзиёев АКШнын мамлекеттик катчысы Элс Уилсты кабыл алыптыр. А бизде керек болсо тышкы иштер министри өзү жолукпай орун басары кабыл алды. Ал эми өкмөт башчы менен президент туурасында кеп кылбай эле коелу. Мындай кабыл алуу менен биз эмнени айткыбыз келди? Активист Эдил Байсалов: бизде аны тимдин орун басарынын деңгээлинде кабыл алышты. Анткени менен 4,6 миллион кайтарылды. А Ташкентте президент Мирзиёев кабыл алды. Бул арада Ош облусунун Кара Суу районундагы жергиликтүү калк биздин бийликтин өкүлдөрүнө тиш өтпөй Орусиянын президенти Владимир Путинден жардам сурап кат аркылуу кайрылышкан. Андагы каттын мазмунунда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен көрүшүп калсаңыз, элине көңүлдү көбүрөөк бурсун деген кеңешиңизди бериңизчи деп айтылат. Мындан сырткары, марттагы Кыргызстанга болгон сапарыңызда биздин катты Жээнбековдун колуна тапшырып, жакын арада бизди кабыл алышына мүмкүнчүлүк түзүп бериңиз деген өтүнүчтөрү айтылган. Калыс медиа: тургундар Кызыл Кыштактын башчысынын үстүнөн Путинге арызданышты. Алар 2 жылдан бери коррупционер чиновниктин коркутуусунун астында жашап жатышканын, Кыргызстандагы сот системасында, укук коргоо органдарында ишеним жок болуп калганын, анткени алар акчалуулардын камчысын чаап, тааныш аркылуу гана чечим чыгарып калышканын айтышкан. Твиттер колдонуучусу Руслан Акматбек: Үстөкө Босток аймактарды өнүктүрүү жылы деп бүгүн Борбор калаада аймактык өнүгүү боюнча улуттук диалог өтүп жаткан учурда айылдыктар чыдабай Путинге даттанып жиберишти. Эми бул факттын өзү өлкөбүздө бир нерселердин туура эмес кетип жаткандыгын көрсөтөт да туугандар. Манасчы Азиз Баймырза уулу: боорду эзгирлер, Путинге арыз жазып турго, кокуй кимдер? Коңшу Казакстандын жашоочулары бийликтен элдин турмушун жакшыртуу максатында жумуш орундарды түзүп берүүсүн талап кылып митингге чыгышты. Анда алар Назарбаевдин кызматтан кетүүсүн дагы талап кылышкан. Талап тилегим бар. Назарбаев кетсин деген. Эndi сиз баардыгын шегимен айтсаңызчы. Бунуңуз заңсыз. Назарбаев кетсин деп ойлойм. Адамдарын өзүнүн булай снимать этет, ордуна өз адамдарын коят. 30 жылдан бери халыкты алдап келат. Bizde ешқандай конституция жұмыс істемейді халық үшін. Назарбаев кетсін, Назарбаев кетсін. Кетсін Назарбаев.
Эске салсак, ушул айда Казакстандын өкмөтү алмашып, жаңы премьер-министр болуп Аскар Мамин дайындалган. Анда казак президенти Нурсултан Назарбаев, Бакытжан Сагынтаев башкарган өкмөттү экономиканын өнүгүшүн камсыз кыла алган жок. Министрлер эл менен иштей албайт деген сын менен кызматтан кетирген. Сегодня правительство ушло в отставку. Елбасы, отец-основатель нашего государства, всегда принимает решения, исходя из интересов государства и народа, ставя во главу угла благополучие всех граждан страны. Керегем сагайтам, келиним сен ук. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.